Негизги жумушу 2 айда ээлеп атат да, 2 айдын жумушу. 2 айда бүтчү окат экен, мындай жакшы бригада менен иштесе, өзүбүздүн жамаат бар. Ошо жамаат башчысы болом мен. 4-5 өзүм колуктун баш болуп, эжелери бар. Анан 5 жигиттер ошол. Бул ошол 100 баш, ичи 100 баш, сырты 100 баш болуп атат ошол. Экөөнүн материалы ошо 200 баш материал кетип атат. Расходу да ошондой. 2 чөнтөк менен жасаганбыз дейт. 2 эшикке тургуза албай койгонбуз дегендер бар экен, бирок Кудай буйрса муну биз 7 эшик менен тургузуп атабыз. Мындай эме мурун программада да, проектиде да жок экен. Таң калып атат элдер. Ошо биринчи жолу жасалып атат мондай. 7 эме менен, кабина менен. Тышкы кийиздерин туурдугун, үзөгүн тегиш бир топ эле түйшүктү жаратат. Аны бычыш керек. Анын баары ордорду менен тегиш керек. Жабык баштары болот. Түндүк жабык баш, чоң жабык баш, тышкы жабык баш дегендер. Алардын баарын оюп, чийип, мына ошо келиним экөөбүз жасайбыз, сиңдим экөөбүз. Мен сиңдим болот дейбиз. Өзүм ойлоп таап, Кыргыздын илгертен жашап келген үйү. Азыркы боз үйдү 7 бөлмөлүү кылып, көп бөлмөлүү кылып жасап атабыз. Азыркы заманга, учурга, талапка ылайыктуу кылып, көп бөлмөлүү кылып. Бир жагынан 7 бөлмөлүү кылган себебибиз азыр Кыргыздын ынтымагынын символу катары 7 дубан, 1 түндүк деп ошо маанисин да карадык бир четинен. Бул боз үйдүн көп жактуу пайдасы бар. Муну жайлоолордо кымыз ичкендерге мейманкана кылса болот, же улуттук ашкана кылса болот. Көп жактуу пайдасы бар. Ошол нерсени ошону ойлонуп 7 бөлмөлүү боз үй ойлоп таптык.